Датка кемин жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордондору Кыргызстандагы энергетика тармагына чоң өзгөртүү киргизди. Мындай ири долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун бекемдегендиги маалым. Бул оорчунду көмөк чордондорду куруу идеясы Эргеш Төрөбаевке таандык экенин баары эле биле беришпейт. Аталган маселени Төрөбаев эгемендикти алган жылдардан бери көтөрүп келген. Ар кандай себептерден улам куруу иштери 2013-жылы аяктаган. Мен ушул маселени көтөрүп Жогорку кеңеште да айттым. Акаевка жаздым, Аки премьер-министрге болду, ага жаздым, кирдим, айттым. Датка подстанциясы аркасынан кубалап жүрүп, Датка 500 киловатты подстанциясын курдум. Ошол кездеги директор катары, ошол кездеги энергетик катары берген сунуштарын биз как кичинекей ошол малдагы жаш адистер катары биз жакшы билебиз, ошол малдарда угуп жүргөнбүз. Аксакалдын оозунан да бул сунуштар боюнча аябай көп укканбыз. Ошол эле бир эле мисал, бул башкача айтканда Жалал Абад тармактарында эле эмес, жалпы Кыргыз мамлекетиндеги энергетикага кошкон чоң бир салым экенин белгилүү, баса белгилеп айтып кетсек болот да. Бүткүл өмүрүн энергетика тармагына арнаган Эргеш Төрөбаев кесипкөй адис экендиги анын замандаштары тарабынан айтылып келет. Ал 1935-жылы Сузак районунун Орто Азия айылында төрүлгөн. Жогорку окуу жайын аяктагандан кийин эмгек жолун Сузак РЭСинде катардагы кызматкерден баштаган. Ошентип 1972-жылы Жалал Абад облусунун электр тармактар ишканасы түзүлүп, ал жерге жетекчи болуп дайындалган. Бул кызматты 30 жылдан ашык аркалап, ал аралыкта көп долбоорлорду ишке ашырып, бир топ жетишкендиктерге жеткен. Эми ошол Токтогул, Курупсай ошо ГЭСтерди курганда ар бир 10 күндө планировка өтчү. Ошого барып ГЭСтердин курулушуна да катышчумун. Параллельно биз дагы өзүбүздүн линияларыбызды курбу. 220 киловольт, 35 киловольт, 10 киловольт, 6 киловольт трансформатор подстанцияларды, чоң подстанцияларды, шулардын бардыгын куруп, мына Таш көмүрдө Кристалл деген эң чоң подстанция бар. Көрөгөчтүгү менен көптөгөн көмөк чордондор, көптөгөн линиялар курулган. Ушул иш алып барууда дагы биздин дагы бир эле электр тармактарында жумуш алып баруу максатында көптөгөн энергия инфраструктура, ошонун ичинде имараттар курулат. Азыркы күнгө чейин ошол кишинин жасап кеткен же ошонун жеке жанагы инициативасы менен курулуп калган объектлерди азыркы күнгө чейин биз иштетип келебиз. Ушул турган имараттар, ремонттоо цехтери, трансформатор оңдоо цехтери, андан башка жанагы курулуп, ошол убакта курулуп калган жанагы биздин складдарыбыз бар, кээ бир техникаларды деле азыркы күнгө чейин иштетип келебиз. Энергетика тармагы кылдаттыкты жана чыдамкайлыкты талап кылган түйшүктүү жумуш. Каарманыбыз калкты жарык менен камсыздоо үчүн мезгилге жана аба ырайына карабай иштегенин, бирок техникалык жетишпестиктер жана кыйынчылыктар болгонун эстеп отурду. Ой, өтө чоң кыйынчылыктар болду. Себеби дегенде теги Запорожьеден трансформатор келет эле, салмагы 180 тонна. 180 тонна салмагы менен аны Жалал Абадтын железнодорожный станциядан бериге алып келиш үчүн целый проблема. Бизде жанагы трейлер деген, тягаш дегендер жок. Канчалаган немелерди көрдүк, курдук. Ар бир жасаган жумушубузду азыр ойлонуп отурсак, андай жумуштар жасаш өчө кыйын экендигин азыр байкап атабыз. Биринчи эмгек тартибине карайт эле. Өтө эмгек тартибибизде өтө күчтүү эле. Эч кеч калуу, эрте кетүү деген нерсе болбойт эле. Экинчи дагы бир өзгөчөлүгү бул кишинин эл менен өтө жакындыгы. Ушу депутат катары дагы бүт биздин ушу тегерегибиздеги ишканада иштеп аткандар, аксакалдар ошолор менен өтө жакын мамиледе дайым. Эргеш Төрөбаев энергетика тармагы менен гана чектелген эмес. Ал элдин жашоосун жакшыртууну, коомдук коопсуздукту жана мыйзамдуулукту орнотууну көздөп жогорку кеңешке дагы аттанган. Бул кадам Төрөбаевдин бир катар социалдык маселелерди чечишине жол ачкан. Ал мектеп, спорт залдардын курулушуна жана таза сууну айылдарга жеткирүүгө салым кошкон депутаттардын бири болгон. 90-95, 95, 2000, 2005
2010 Жогорку Кеңешке 4 жолу депутат болдum da. Бұл кіші өте принципиалды кіші. İштеген işinin майын шығарады. Ошон үчүн иштеген ишине тыккан болду. Өтө жакшы деди. Ошол жерден өзү өндү. Көрдүңүзбү? Балдарын жакшы тарбиялады. Адамдын иши бир эле өзүнөн bağlanmaydı экен да. Ал өзүнүн балдарын кандай тарбия берди, ошолорду кандай деңгээлге жеткирди. Ошо менен дагы баланат экен. Эргеш Төрөбаевдин ушундай оор жана түйшүктүү эмгеги эске алынып, өзүнүн жетекчилиги алдында курулган Октябрь көмөк чордонуна жана Сузактагы Ак Баш айылындагы мектепке ысым ыйгарылган. Ушунча чоң айылга мектеп жок болгондуктан Эргеш Төрөбаев ошол өзү депутатка коюп жаткан мезгилде айылдан келип кабар алып, айылдын көйгөйүн көтөрүп чыгып, мектептин куруу маселесин көтөргөн да. Анан ушул мектепти куруп 220 орунду алмалды окуучунун саны аз болгон. Ушул чоң мектеп болсун ушул жерге деп 220 орунду курулган. Андан кийин бул мектептин курулганда чатырына жетпей калып, акча каражаты бөлүнгөн бюджеттен. Бирок ошол бюджетке да жетпей калган акчасын өз жанынан кошуп, мектептин курулушуна чоң салым кошкон. Каарманыбыз бир катар ардак грамота, медаль, ордендер менен сыйланган. Ал кесипкөй адис эле эмес, камкор, мээримдүү ата болуп, 5 уул, 1 кызды чоңойткон. Учурда 30дан ашык небере жана чеберелердин сүйүктүү чоң атасына айланган. Мына ушундай кызыктуу өмүр таржымалдын башкы каарманы Эргеш Төрөбаев быйыл 90 жашта. 90'дан 1 майдан баштап. Аклай Карабаева, регион.